Кутман кеч көрөрман маанилүү окуялар менен тааныштырам. Атым Мунаржан. Бүгүн Бишкектин улуттук филармониясында 2-элдик курултай башталды. Анда курултайдын улуттук кеңешинин төрагасы болуп, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мыктыбек Абдылдаев шайланды. Кеңештин курамы 17 мүчөдөн турат. Жалпысынан курултайга 700 делегат келди. Анын ичинен 640 киши өлкөнүн аймактарынан, 30 адам этностук топтордон, 30 делегат эмгек мигранттарынан шайланган. Курултай башталганда өлкө президенти Садыр Жапаров жарым сааттык баяндама жасап, өлкөнүн экономикалык жетишкендиктери, бийликтин коррупцияга каршы күрөшү тууралуу айтып, ошондой эле аялдарга карата зомбулук жана адам укуктары тууралуу кеп козгоду. Президент жарым сааттык баяндамасында аткаруу бийлигинин экономикалык ийгиликтерине кеңири токтолуп, өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү биринчи жолу 1 триллион сомдон ашканын чоң жетишкендик деп белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы өлкөдөгү коррупцияга каршы уюшкан кылмыштуу топторго каршы жүргүзүлүп аткан күрөш жигердүү болуп жатканын белгиледи. Президент кыргызстандыктарды салыктарды мажбурлоо катары эмес, өлкөнүн өнүгүшүнө маанилүү салым катары кароого чакырды. Анын айтымында, көмүскө экономиканын анча-мынча бөлүгүн ачыктоонун аркасында бийлик пенсия, жөлөк пул жана бюджеттик кызматкерлердин эмгек акыларын жогорулатууга, болуп көрбөгөндөй сандагы социалдык объекттерди курууга жана жүздөгөн километр жаңы жолдорду салууга жетишти. Ал эми тышкы карыз жаатындагы маселе боюнча Жапаров Кыргызстан 2030-жылга барып тышкы карызынын көпчүлүк бөлүгүн төлөй турганын атап айтканда, 2023-жылы $344 миллион, 2024-жылы $400 миллион, ал эми 2025-жылы $430 миллион төлөнөрүн айтты. Президент аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселесине дагы токтолду. Бул чектен чыккан көрүнүш, кабыл алынгыс жагдай. Ар бир адамдын кадыр-баркы мыйзам же мамлекет тарабынан эле эмес, бардык башка жарандар тарабынан да корголушу кажет. Эзелтен эле энени, аял затын урматтоо кыргыз элинин өзгөчөлүгү, маданий жана социалдык нормаларынын маанилүү бөлүгү болуп келген. Мындан ары дагы болуп калышы керек. Адилет коомду куруу ар бирибиздин максатыбыз болушу зарыл. Коомду оройлукка орун болбошу керек. Айрыкча эже карындаштарыбызды коргоонун, урматтоонун, ар бир наристеге кам көрүүнүн, улуу муунга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын баса белгилеп кетейин. Өлкөбүздө агрессияга жана ырайымсыздыкка эч кандай актоо жок жана болушу да мүмкүн эмес. Аларды жектөө гана болот деп белгиледи президент. Ошондой эле өлкө башчысы Кыргызстанда адам укугу менен сөз эркиндиги бар экенин, ал сакталып жатканын билдирди. Ал курултайдын катышуучуларын орчундуу маселелерди ачык айтууга, бирок такталбаган жалган маалыматтарды айтып, кимдир бирөөлөрдү каралап, жеке аброюна шек келтиргенден алыс болууга чакырды. Сөзүнүн аягында өлкө башчысы 2 күн бою элдик курултайда болоорун, бардык маселелерди угуп, баарына жооп бергенге аракет кылууну убада кылды. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги 14-декабрда Ош шаарындагы мыйзамсыз курулган 17 көп кабаттуу үйдүн тизмесин жарыялады. Маалыматка ылайык, Оштогу курулуш компаниялары аталган көп кабаттуу үйлөрдү уруксат кагазы жок эле өзүнүн билемдик менен куруп алган. Мекемеден бул боюнча соттук териштирүү иштери аяктаганга чейин тургундарды аталган объекттерден үй сатып албай турууну сунушташты. Буга чейин архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Бишкектеги мыйзамсыз курулган 38 объектинин тизмесин жарыялаган. Нарын облусундагы базарлардын дагы соода түйүндөр үчүн ижара акысы түшүрүлмөй болду. УКМК сүйлөшүүлөрдүн аркасы менен Нарын облусундагы базарлардын соода түйүндөрүнүн ижара акысын 20-дан 50% чейин түшүргөнүн билдирди. Базар башчылары менен ээлери камерага министрлер кабинетинин салык реформасын колдошорун жана соодагерлерге ижара акысын түшүрүп бергенге макул экенин айтып беришкен. Буга чейин Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы кээ бир базарлардын ээлери дагы ижара акыны арзандатууну убада кылышкан. Мамлекеттик психиатрия жана наркология борборундагы жаңжалга байланыштуу мекеменин бөлүм башчысы иштен алынды. Дагы 6 дарыгерге сөгүш жарыяланып, 8-ине эскертүү берилди. Бул тууралуу Клопко 15-декабрда аталган борбордун басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин 24 KG басылмасы аталган борбордо жашы жетелик 2 топтогу майыптыгы бар кызга дарыгерлер жаман мамиле кылганы тууралуу жазып чыккан. Окуя 6-декабрда болгону айтылган. Кызынан кабар алганы барган эне кызы борбордун коридорунда шейшепсиз желим төшөлгөн керебетте жатканын көргөн. Кызын жуунтуу үчүн чечинткенде денесинен көк ала тактарды байкаган. Ал кызын үйүнө алып кетүүнү чечкен. Ал эми оорукананын кызматкерлери аны эч кандай доом жок деп тил кат жазып берүүгө мажбурлаган деп жазылат маалыматта. Кийин бейтаптын апасы кыйноолорду алдын алуу улуттук борборуна арыз менен кайрылып, оорукананын дарыгерлерине чара көрүүнү өтүнгөн. Укук коргоочулар менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү борборго барганда ал жердеги бейтаптар дарыгерлер кызды 2 күн катары менен тагыраагы 4-5 декабрда таңып коюшканын айтышкан. Ал эми психиатрия жана наркология борборунан кыздын денесинин көгөргөнүн бейтаптын таңуудан бошонууга аракет кылып жатып, денесин
денесине залал келтирип алганы менен түшүндүрүлдү. Ал эми дарыгерлер ага жол бергени үчүн жазаланды. Мекемеден эгер бейтап өзүнө жана башкаларга түздөн түз коркунуч туудурса, министрлик бекиткен колдонмого ылайык ага чектөө чаралары колдонуларын айтышты. Тагыраагы бейтап 8 катмар кездемеден тигилген жумшак байлагычтар менен 2 сааттан ашык эмес убакытка таңылат. Борбордун басма сөз кызматынын дарыгерлер бейтапка эч кандай кол көтөрбөгөнүн, ал таңылып жаткан убакыт атайын журналга катталганын кошумчалашты. 15 декабрда ИИМде Нурда жогорку мамлекеттик кызматта иштеп келген адам ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелип Түркияда кармалганын кабарлашты. Келтирилген чыгымдын жалпы өлчөмү $827.600 деп эсептелди. Бишкек шаардык милициясы козгогон кылмыш ишинин алкагында 55 жаштагы шектүү өткөн жылы издөөгө алынып, Интерполдун тизмесине жарыяланган. Шектүү иштеп жүргөндө кызмат абалын кыянат пайдаланып, мыйзамсыз $2,5 миллион комиссиялык сыйакы берип, Борбор калаадагы ресторанга жана шаардын ортосундагы батирге ээлик кылып алганы айтылат. Кийин ал кыймылсыз мүлктү $390,000 бааланып, жашыруун түрдө үчүнчү тарапка күрөөгө коюп, каражатты алган соң аты жөнүн өзгөртүп, из жашырып кеткени белгиленди. ИИМдин маалыматына ылайык, кылмыштуу аракеттин натыйжасында аталган мүлк үчүнчү жактын менчигине өтүп кеткен. Мүлктү баалоо борбору батирди $56,000, ресторанды $771,600 баалаган. Жалпы чыгым $827,600 түзгөн. Учурда шектүүнү Кыргызстанга алып келүү маселеси каралып, тергөө иштери уланууда. Буга чейин Ош облусунун Ноокат районунда арабтардын атайын фондунан үй алууга көмөктөшөм деп тургундарды ири суммадагы акчага алдап качып кеткен шектүү кармалган. Бул боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Блогер, жарандык активист Адилет Балтабай аны Сокулук райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткенин Facebook барагына жазды. Президент мырзага кайрылып жете албадым. Садыр Жапаров мырза, көңүл бөлүңүз акыбалыма деп белгилеген андан кийинки билдирүүсүндө. Активист Бишкекте 2-чи элдик курултайда өтүп жаткан шартта кармалды. Аны эмне себептен кармап кеткени тууралуу так маалымат жок. Сокулук райондук милициясы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Балтабай 4 күн мурда Facebook аркылуу президентке кайрылуу жасап, укугун коргоону өтүнгөн. Ал Жапаровго жолуга албай жүргөнүн, өкмөт үйүндөгү иштеген бирөө сага убактыбыз жок. Эгер пробацияда жүрүп кайрылуу жасаган болсоң, өзүңдөн көр деп эскертүү бергенин кошумчалаган. Буга чейин пробация кызматы Сокулук райондук сотунан 3 жылдык пробациялык көзөмөлдө жүргөн активистти камакка алууну суранган. Ага Балтабайдын пробация эрежелерин бузганы негиз болгонун айтышкан. 10 ноябрда сот мекеменин өтүнүчүн канааттандырып, массалык башаламандыкка чакырык жасоо боюнча күнөөлүү деп табылган Балтабайды 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин күчүндө калтырган. Анда чечим 10 күндө ишке ашары айтылган.